Саламатсыздарбы? Кайрадан Кыргыз Планет YouTube каналы сиздер менен. Бүгүн биз Кыргыздын эң ыйык, эң кооз символдорунун бири комуз тууралуу сөз кылабыз. Бул жөн эле музыкалык аспап эмес, бул Кыргыздын тарыхы. Кыргыздар комузду миңдеген жыл мурун ойлоп тапкан дешет. Эл арасында бир легенда бар. Байыркы бир акын түн ичинде шамалдын үнүн укканда ошол үндү жыгачка салып комузду жараткан. Албетте, бул версия расмий эмес. Бирок абдан чындыкка дал келет, туурабы? Комуз Орто Азиянын эң байыркы аспаптарынын бири. Археологдор 2000 жыл мурда комуз сымал аспаптарын сүрөттөрүн тапкан. Демек кыргыздар комуз менен миңдеген жылдар бою күү жаратып келишкен. Комуздун 3 эле кылы бар, бирок ал миңдеген үндү чыгара алат. Күүсүндө күч бар, назик бар, кайгы да бар, кубаныч да бар. Кыргыз комуз черте баштаганда ар бир кыргыз тарыхка сапар алат. Кантип? Бул кыргыздын жашыруун психологиялык супер касиети. Жакшы комуз жөн эле жыгач эмес. Ал биздин усталардын колунун, жүрөгүнүн жана табияттын биргелешкен эмгеги. Комуз көбүнчө жаңак же карагайдан жасалат. Уста аны кароо менен эле мунун үнү жакшы болот деп билип коет. Байкасак, кыргыз усталарынын көзүндө ультрасапат сканери бар болгон окшойт. Комузду дүйнөгө тааныткан залкар комузчулар аз эмес. Карамолдо Орозов, Мураталы Күрүнкеев, Нурак Абдрахманов жана башкалар. Бул адамдардын колунда комуз жөн эле жыгач эмес, космостук инструмент. Комуз чертилгенде ал сөзсүз бир окуяны айтып берет. Айылдын шаңын, жайлоонун желин, балалыктын күлкүсүн, аттын дүбүртүн. Азыр комуз TikTok'то да тренд. Жаштар домбра, гитара, пианино менен айкалыштырып, жаңы стиль чыгарып жатышат. Комуз эски эмес, комуз түбөлүк. Анткени бул кыргыздын жаны. Комузду укканыңызда ата бабанын үнү угулат. Ошондуктан ал биздин маданияттын жүрөгү, бойдон калууда. Эгер үйүңүздө комуз бар болсо, бул жөн эле аспап эмес. Бул кыргыздын тарыхы. Аны баалайлы. Комментарийге комуз тууралуу кызыктуу окуяңызды жаза кетиңиз.